Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жана Дүйнөлүк банктын колдоосу менен айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоор алкагында Дубанда бир катар иштер жүзөгө ашырылууда. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын алдындагы ичүүчү суу менен камсыздоону жана саркынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү мамлекеттик мекемеси жана Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу тарабынан Түп районуна караштуу Кичи Өрүктүү айылында элеттиктердин жашоо шартын, санитардык абалын жакшыртуу максатында суу системасын туташтыруу иштери жүрүп, үй чарбаларга жуунуучу жай ажатканалар салынууда. Кичи Өрүктүү айылынын тургундары таза суу жок болгондугуна байланыштуу арыктан аккан сууну ичишет. Жергиликтүүлөрдүн айтымында ичүүчү суу кир болгондуктан өзгөчө өспүрүмдөр ичеги оорулар менен жабыркап келишет. Эми минтип көйгөй чечилип, болгондо дагы 103 метр тереңдиктен жер астынан чыккан артезиан суусун ичебиз деген кубаныч жүздөр айылда ондоп саналат. Таза суу маселеси бизде атам замандан бери эч кандай суу түтүктөр болгон эмес. Айлели арыктан гана суу ичип келген. Кудайга шүгүр, азыр ошол маселе 90% чечилди деп айтсак болот. Кудайым буйрса. Учурдагы жумушчулар тууралуу жумушчулар өз убагында ишин так алып барып, Кудайым буйрса иштеп атышат. Арис аркылуу суу кирип, Кудайым буйрса казуу иштери болуп атат. Өзүбүз контролдоп атабыз, айыл тургундарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул айылга жалпысынан 22 чакырым суу түтүктөрү коюлуп, 267 даана шакекчилер орнотулат. Айылды жалпы таза суу менен камсыз кылуу үчүн жер алдынан скважина казылып, суу чыгарылды. Бүгүнкү күндө 12 чакырымы соңуна чыгып, резервуардын тегереги курчалып, жол казылууда. Жакынкы күндөрү суу түтүктөрү орнотула баштайт. Проект 3 зонага бөлүнөт: биринчи, экинчи, үчүнчү. Жер алдынан 102 метрге дренаж скважина казылып, суу чыккан. Бүгүнкү күндө 12 километри бүттү. Биринчи зонанын 1 километр 400 түтүкчөлөр калды. Анын баардык эмелер биринчи адрыбыз биринчи резервуарда турабыз. Бул биринчи резервуар насос эмеден скважина водозабордон бияка 100 куб резервуар суу топтойт. Андан экинчи зонага суу, анан үчүнчү зонага суу насос аркылуу экинчи насос менен суу аттырып беребиз. Анан экинчи зонада дагы 100 куб резервуар ал үчүнчү зонаны тейлейт. Таза суу долбоору 2023 жылдан бери Кичи Өрүктүү айылында ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Айыл тургундарынын жашоо шартын, санитардык абалын жакшыртуу максатында Арис программасы кайтарымсыз каражат бөлүп берүүдө. Долбоорго катышууну каалаган ар бир үй чарба эң жөнөкөй талаптарды аткаруу менен өтүнмө беришсе болот. Грант эми бул өзүңүздөр билгендей кайтарылбачу, кайра кайтарып бербечү акча болуп эсептелет. Бул $100 $300 чейин. Эми Кичи Өрүктүүдө жакын арада эле иштер башталды ушул жаатта. Эң негизгиси бул айылда жумушчу топ түзүлдү. Бул жумушчу топ мүчөлөрү ушул эле айылдын тургундарынын эсебинен алынган элдер. Алар окутулуп, бир сыйра маалымат берилди. Айылдагы орто мектепте 187 окуучу билим алат. Таза суунун жоктугу мектепте ашкана ачууга дагы тоскоол жаратып келген. Аны менен бирге окуучулар санитардык гигиеналык талаптарга туура келбеген ажаткананы пайдаланышчу. Ушул Аристин аркасынан буюрса таза сууга жетебиз деп элдин баары сүйүнүп аткан учурубуз азыр. Таза суу кирсе, мектепке дагы ашкана ачылып атат. Ошолго чейин мектепте ашкана жок болчу. Учурда мектепте заманбап ажаткана салынууда. Курулуш иштери соңуна чыккан соң окуучулар баардык шарты бар кол жуучу жай ажаткананы пайдаланышат. Мында суу тазалоочу жайды куруу дагы мерчемделген. Общий айыл боюнча айта кете турган болсок, бул жерде 23 километр водопровод коюлуш керек. Ошол көптөн бери күткөн немебиз эми келип атат да буюрса. Бактияров атындагы орто мектебинин окуучулары дагы таза колдор күнүнө карата акция өткөрүштү. Башталгыч класстын окуучулары колду туура жуу, тазалыкты сактоо тууралуу маалыматтарга ээ болушуп, ыр бийлер аткарылды.
Мектеп менен иш алып баратабыз. Азыр мектепте ар бир бала өзүнүн колун кандай жууганды, жана ошондой эле санитария жана гигиенаны кандай алып барышты бардыгын үйрөнүшөт. Ар бир бала ошону билиш керек. И ошондой эле кандай оорулар бар. Бул санитария жана гигиенаны колдонбогондуктан кандай ооруларга алып келет, ал боюнча дагы бардык балдар ошо маалыматты жалпы билип, жана ошондой эле ошол мындай иштерди алып баруудабыз азыркы учурда. Аялдарды таза суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору негизинен 3 модуль менен иш алып барат. Алар суу менен камсыз кылуу, санитария жана гигиена, институттук өнүктүрүү болуп саналат. Долбоордун башкы максаты калктын жашоо шартын жакшыртып, санитардык эрежелерди туура сактабагандыктан пайда болгон оорулар жөнүндө маалымат берүүгө багытталат. Айзат Анарбекова, Алтынбек Исаев, Илич Касейинов, Ысык Көл жаңылыктары.